Хоккейдин мекени аталган Жумгал жергесинде 11-ci жолу уюштурулуп жаткан бул турнирге өлкөдө күчтүү делинген Нарын шаары менен Бишкек шаарынан келүүчү командалар катышкан жок. Анткени алардын негизги оюнчулары турнирдин жаңы жобосуна ылайык Кыргызстандын курамасынын катарында. Ошондуктан аларга катышууга уруксат берилген эмес. Турнирге жалпы 6 команда катышып, тайпалык оюндар Байзак жана Миңкуш айылдарында өттү. Сборный командадан бир дагы бала кошпой, жакшы жалаң айылдан келген, жалаң ушу айылда ойноп жүргөн балдарга шарт түзүлүп, ошонун негизинде ойноп атабыз да. Анан эми айтсак жакшы, биз орунга тилекке каршы илин албай калдык, болгон аракетибизди кылдык, оюнубуз жүрбөй койду бүгүнкүсүндө. Жакшы Жумгалдын командалары аябай жакшы өсүп калыптыр. Жакшы ойноп беришти. 2 күнгө созулган оюнга жалпысынан 80ге жакын оюнчулар катышып, ал кызуу атаандаштыкта өттү. Өзгөчө ат башы Байзак Баатыр жана Нуралы аке командаларынын мелдеши бүйүр кызытты. Баары эле команданын баары эле күчтүү экен. Көчөгүн ат башы менен анан Байзак Баатырдын биринчи командасы менен ойнодук. Ошолорду уттук. Буйрса. Алар деле оңой команда эмес. Буга чейин келишти. Анан күчтүү эле. Күчтүүсү жеңет. Буга чейин көптөгөн ийгиликтер келе жетиштик. Бирди алдык, экини алдык, үчтү алдык дегендей. Анда жерден чыкпай калдык группалардан. Оюн жакшы буйруса. Алдыда өсүш керек, өнүгүш керек. Нарынды утуш керек, Кудай буйруса, ама 17-синде болот. Буйруса утабыз го деген ошого да даярданып атабыз, Кудай буйруса. Оюн жакшы деңгээлде өтүп атат. Жумгалдын 11-ci açık kubogu. Biz de A gruppada olacağız. A gruppa ошо Миңкуш айылына барып ойноп келдик. Буга чейин Байзак, Чаек, Миңкуш, Атбашы командалары менен беттештик. Республикалык ачык кубок аба ырайынын температурасынын жогорулап кетишинен улам айрым учурларда кечки убакыттарда өтүп жатты. Ага карабай келген элдин маанайы көтөрүңкү болуп, күйөрмандык кылган командаларынан жеңишти күтүп жатышты. Бүгүн болсо соревнование болуп аттыр, ат башыдан бери келиптир. Жакшы утуштары бар экен, жакшы ойноп келаттыр. Келечектери кең болсун, өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Мындан ары дагы ушинтип көп ойноп, келечектерине, өстөрүнө жакшы болсун. Мен да өзүм аябай кызыгам хоккейге. Хоккей деген аябай күчтүү жигиттердин оюну деп эсептейм. 2 күндөн бери көрүп атам. Мен да чогоонда хоккей ойногум келет. Коркок хоккей ойнобойт. Жумгал районунун Байзак айылындагы муз аянтында хоккей боюнча 11-ci республикалык ачык кубок өтүп жатат. Жалпысынан мелдешке 6 команда күч сынашып, финалдык беттеш кызуу жүрүүдө. Беттеште 1-2 орун үчүн Чаек айылынан келген Жумгал Шортон командасы менен Кызыл Жылдыз айылынан келген Нуралы аке командасы беттешүүдө. Ошентип финалдык беттешүүдө оюн курч мүнөзгө ээ болуп, эки тарап тең жакшы чабуулдарды уюштуруп жатышты. Бирок коргоочулар менен дарбазачылардын мыкты даярдыктарынан эсеп дароо эле жаралбады. Эсеп 2-ci бөлүктүн ортосунда ачылып, 2-2 боюнча сакталып турду. Акыркы негизги убакыт тең чыгуу менен аяктап, жеңүүчү Булиттин жардамы менен аныкталды. Айболот кетти. Жумгал Шортон командасынын оюнчусу ошону менен бүгүнкү биздин оюнубуз. Турнирдин соңунда 4-cü орунду Атбашы районунан келген команда алса, 3-cü орунга Байзак Баатыр командасы, ал эми 2-ci орун Кызыл Жылдыз айылынан келген Нуралы аке командасына буйруса, Чаектин Жумгал Шортон командасы баш байгени жеңип алды. Жеңүүчүлөргө диплом жана акчалай байгелер, мыкты оюнчу жана чабуулчуларга грамоталар ыйгарылды. Эске салсак, оюндун башкы демөөрчүсү Байзак айыл өкмөтү жана жеке демөөрчүлөр болду. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.